Мен Ахматов Атай Мырлизбекович, Москва шаарындагы МВД университетинде 1-курста окуймун. Биринчи суроо мугалимдер боюнча суроом бар. Анткени бул актуалдуу проблема деп эсептейм. Кыргыз Республикасында мугалимдер орточо айлык акысы 16 000 сомду түзөт экен. Сиздин оюнуз боюнча эгерде мугалимдер жана ушул билим берүү тармагында иштеп жаткан ишчилердин айлык маякнасын жогорултаса, бул билим берүү системасын жакшыртабы? Экинчи суроом кайрадан билим берүү системасы тармагында кайрылсам. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү билим берүү системасын өнүгүшү сизди канааттандырабы? Жакын арада биз медиктердин саламаттык сактоо тармагына көтөрүп берели деп атабыз. Андан кийин мугалимдердикин карайбыз. Анткени азыр саламаттык сактоо тармагына көтөрүп бербесек, кыйын болуп атат аларга. Анан эми билим берүү тармагы албетте мени дагы канааттандырбайт. Бирок биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Азыр ар бир министрликтерде оптималдаштыруу жүрүп жатат. Баары биригип атат. Реформаларды ар бир министрликте Кудай буйрса жасайбыз.